калган сайдик боюнча тийиштүү документтер биздин колубузда жок азыр айыл өкмөтүнүн. Омурбек, да? Кулматович, да? Он продавал бар. Почему продавал? Почему ты так говоришь, продавал? Зданиясы бар ол шақта ойнап жүрчүбүз. Зданиясы бар. И андан кийин эле бир кандай бир себептерден бул деген короче бузулуп кетти. Именно бул курулуп калган сайдик боюнча бизде документ жок айыл өкмөттө. Архивде да жок, бизде да жок, фабрикада да жок. 3-4 там салынып, стенасы тургузулуп, очередте турган элдер кирет деп атканда союз кылаган. Анын баары талкаланып жок. Каяктан алдыңыз жер тилкени? Государство, вот мы заявление написали на основании заявления. Какой там болгон эмес, 2 этаж садик, 250 балалык бала бакча эметип аткан болчу, куруп аткан. Бүтүп калган уже. Эшик терезесин салып эле кириш керек болду. Мусор болуп жата берсин, бирок мамлекеттин атында жатсын да бул. Эртең биздин көбүсү өтүп кетет. Сиз айыл башы болуп турасызбы? Нет, я сейчас не айылбашчы. Я участок когда брал, да, я был айылбашчысы. Аукционго коюп, жана Салман деген эметип турганда, директор болуп калды да баягы сотко. Аукционго коюп туруп сатып жиберген. Саламатсыздар урматтуу жалпы достор. Биз азыркы тапта Чүй облусуна караштуу Чүй районунун биримдик айыл аймагында караштуу Искра айылында турабыз. Бизге жарандар кайрылган, ошо Искранын тургундары. 89-жылдары мына ушул жерде бала бакча, 2 кабаттуу бала бакчанын курулушу бар болчу. Бирок ушул 2008-2005 жылдардан тарта бул жердеги ошол 2 кабаттуу садик бузулуп кеткен, кимдер тарабынан экен белгисиз. Бирок азыркы күндө муну жеке менчикке өтүп кеткендигин айтып кайрылышкан. Биз ушул тема боюнча келдик, тургундардын пикирин, айыл өкмөттүн оюн, ошол кандай кадамдар болуп атат бүгүнкү күндө, бул кимдерге берилип кеткен, ким тарабынан берилген, кандай максатта алынган, мына ушуну тактоо үчүн келип отурабыз. Биз менен бирге болуңуздар, аягына чейин бизди күзөтүп туруңуздар. Мамыталиев Болотбек, 58-жылы туулганмын. Ушул турмуш жолунду ушу Овощной совхозунан баштагам, ушул жерден эмеден шофер болуп баштадым. Кийин атам кайтып калганда мал багып, тоодо жүрдүк. Ошондо биздин бул Искра айылындагы Чүй районунда эң көрүнүктүү айылдардын бири болчу да. Садиктер салына баштады, тиги маданият үйү салына баштады, жаңы школ салынды. Мына азыр деле карасаңар биздин Чүй районунда эң жакшы школдордун бири да. Кудайга шүгүр клубубуз турат, анан ошол Развал Союз ошондо биздин садиктердин баары сатылып кетти. Сатып кетти. Ага ким күнөөлүү, эл күнөөлүүбү, же айыл башы күнөөлүүбү, же акимдер күнөөлүү, аны биз билбейбиз. Бизде малда жүрдүк, тоодо жүрдүк, азыр биз бошпуз. Ал убакта биздин балдар садик деле көргөн жок. Бирок азыр бизге неберелерге садик алып барганга муктажбыз. Бүгүнкү күндө Искрада мисалы менин 6 неберем бар. 7-ни кызымдыкын эсептеп эле коеюн. Бирок берип эле чоңоюп калды. Азыр мисалы садик мына бир кызым эптеп кичинекей неберем школдо 2 комнат садиктен 1-2 жыл жүрүп келди. Бир азыр да бир неберем садикке мен качам адам деп ыйлап турат. Ошо анан могу жерде садик бүтүп калган, бир 80-90% бүтүп калган садик азыр фундаменти да жок, фундамент азырчы. Монда менчикте канча айтсаңыз Болотбек байга. Бул канча жылы салынып, канча жылы ушул кайра бузулду? Бул мен болжолум боюнча ошо 1989 Развал Союзунун алдында 90-жылдары салыныптыр. Мен билгенден ошол болжол менен эсептеп атам да, ошо мен анан бузулганын кайсы жылы бузулуп калды. Ошо мына аягы азыркыга чейин деле бузулуп атат да. Мисалы себеби кечээ мурдан көрө могу жетек четтеринде стройматериал фрескалар жаткан уже жок. Ичиндегилердин баарын талкалашты, металлом керек болду, кирпичи керек болду. Ошол эми ушуну мындай ордун мындай частный эмеге өтүп кетти. Булар үй салабыз деген забор тозуп коюштур. Бул эмен дубалды качан коюшту? Дубалды койгондо бир жарым жыл эле болду. Ашен эң талайлуу болуп жаткан. Документтештирип алган дегенде кандай алышкан? Убагында бул жерди токтом чыгарганда алар барып мыйзам чегине документтештирип алышкан да. Ким токтом чыгарган? Айыл өкмөтүнүн атынан токтом чыккан, ошонун негизинде. Мыйзамдаштырып документтештирип алган. Токтом сизде барбы азыркы күндө? Азыр жок, архивде. Архивде бар. Ал менин оюмча 2008-жылдары чыккан токтом да.
Жетимиш жылдардагы токтомдор бүт архивде. А сизде маалымат барбы бул жер мурда ошол 89-жылдарга чейин, сосын ошол жылдары? Биздин тургундардын айтуусу боюнча маалымат бар. Убагында ошол жерде бир имарат, бала бакчага деп имарат тургузулган бар болуп чыккан. Анан кандайдыр бир себептерден ошо бузулуп кетиптир да. Анан Себептерин неген тактап көрдүңүзбү? Азыр айлап көп болуп келдиңиз да. себептерин тактаганда биз тактадык. Тактаганда учурда билесиздер да, бир убактарда билесиздер да, имараттарды бузуп, строй жанагы курулуш буюмдарын, каражаттарын сатып алып кетишчү эмес беле. Ошол убакта бир бузулуп, ушундай сатылып келген да, бирок бул убагында ушул биздин тоок фабриканын карамагындагы садик болчу экен да. Садик болчу экен, да? Анан ошол тоок фабрикадан биз сураганда документтерди, ошол убакта кайсы жылдар билбейм, архив полный күйүп кетип, ошол документ жок деп чөп берген да. Жок, азыр сиз билесиз да, ошол мурда жеке менчикке өтүп кеткен мамлекеттин жерлери азыр кайтарылып атат. Кайтарылып атат. Ошол негизинде сиздерде аракет барбы? Бала бакчаны кайтарып алдык. Сиздер кайтарабызбы, эл кайтарып турган? Эми элдин атынан баарыбыз чуркадык. Эл чуркады, айыл өкмөт тарабынан да чуркады, прокуратура, укук коргоо тарабынан да чуркады. Ким чуркады айыл өкмөттүнү? Жок, эл эле чуркады, эл эле чуркап келди. Айыл өкмөт эч ким чуркаган жок. Акимияттан эч ким чуркаган жок. Прокуратура чуркаган жок. Мына ичине мен жүрөм да. Анна. Бүт эле бул бала бакчаны алып келген элдин эле эмгеги. Элдин салымы чоң. Салымы чоң. Бирок бүт иш кагаздар, сураган эменин баары айыл өкмөт тараптан тийип. Ал эми ал сиздердин милдетиңиздер да. Милдетибиз биздики. Милдетиңиздер да. Кайта артка кайтты да. Кандай кайтты? Кайтыш керек. А бул боюнча аракеттер болот абы? Бул боюнча аракеттер болот. Не аракет болот? Каяка Азыр кайрыласыздар? биз тийиштүү жерлерге запрос берип атабыз. Каяка тийиштүү жер болгондо? Кайсы жерлерге бериңиздер? Фабрикага запрос бердик. Убагында архив өртөлүп кетти деп жооп беришти. Азыр бир Бишкекке запрос даярдап атабыз, госимуществого. Ошого запрос берсек, анан ошонун жыйынтыгын. Сиз келгениңизге канча болду? Эле көп болду. 3 ай болду бекигенибизге. Бул жер кандай документ жасап алган ошондо? Сиз айтып атпайсызбы? Документтештирип алган депчи. Демек документтештирип алган деген сөздүн артында бир нерсе жатат да. Эми булар документтештиргенде деле бир кагазга, бирдемеге негиздеп документтештирет да. Ошол учурда эгер мен билгенден айыл өкмөтүнүн убагында токтому чыкса керек. Ошонун негизинде анан тийиштүү мамлекеттик органдарда мыйзамдаштырып алса керек да. А сизде могу Искрадагы бала бакча барбы? Бала бакча бар, действующий при мектептин алдында да. Мектептин бир бөлүгүн окуп да. Азыр буюрса бул бала бакчаны алдык, азыр документтерин жасатып атабыз. Дальше ошол оңдоп түздүргөнгө чуркап баштайбыз. Долбоор жазып. Мына так. Так, 2008 чыктыр. Токтом. Айыл өкмөттүн токтому чыктыр 2008. Номерин токтомдун номери канча экен? 12-12 токтом да. Ким чыгарган? Шаршеев менен Шаршеев О дейт, Мамедкулова К дейт. Шаршеев ким ал? Ошол убакта айыл өкмөттү. 2008 апрель айында чыктыр. Шымаров Такир Шесеринский. Мына эл тургундардын атынан бала бакчага ылайыктап курулган имарат деп айтып чыкты. Сиз ким болосуз? Умар. Каяктан алдыңыз жер тилкени? Государство, вот мы заявление написали на основании заявления. Бул киши айыл башчы болуп иштечи. Могу участоктор берилип аткан маалда. Бул деген берилди деп эч жака эме берилген эмес. Маалымат берилген эмес. То, что эски садиктин орду элге берилип атат деп маалымат берилген эмес. Азыр бул жакта ошол маалдагы айыл башчы. Ошол маалдагы айыл башчы бул киши. Айыл өкмөт ушулар ошол маалдагы кишилер да. Бул азыр жителмин деп атпайбы? Туура житель азыркы учурда. Бул айылдын жашоочусу. Азыркы учурда буга эме жок. Бирок ошол маалда айыл башчы болуп иштечи. Бул бирби. Экинчиден 3 участоктун бирөөсү ээлик кылат ушул киши. Болду? Да. Сиз айыл башчы болуп турасызбы? Нет, я сейчас не айыл башчы. В то время, я участок когда брал, да, я был айыл башчы. Очередь менен алгансызбы? Чего? Очередь менен туруп алгансызбы? В то время никому ничего не надо было. Здесь развалина была, свалка была. Здесь мусорная свалка была. Вон Жаныбек участковый был, он знает же. Или я не прав? Ты хоть подтвердите, если я не прав, вы скажите, я не прав. Здесь свалка была, когда я устроился на работу, здесь уже свалка была. Уже свалка была, мы здесь свалку, мусор убирали.
Здорово. Свалка болгонбу? Сколько мусора я убирал? Мы убирали. Мы за свой счет убирали. Сайзбек Байке у нас собирал деньги. Когда? Потом убирали. Да, Сайзбек Байке собирал. Мы давали деньги. Я факт говорю, я лично давал. Деньги давали, за это счет Не, я совсем не понял, он собирал, вопрос какой мусор стоит. мы возили. Мы брали земельный участок, мы больше ничего не брали. Мы заявление написали, мы спросили у главы ЗЭСа, можно земельный участок взять. А кто Глава был говорит, глава тогда? Омурбек, да? Кулматович, да? Он Да. продавал вас. Почему продавал? Почему ты так говоришь продавал? Дорогой мой, ты за свои слова будешь здесь- отвечать. Почему ты нет. говоришь продавал? В то время почему ты не брал? Знаешь, он Не-не, никому не почему- говорил. не-не, почему ты в никому то не время не говорил. говорил? Он никому не В то говорил. время Это кому участок анонимно надо было? было. В Продано, то время значит, кому было участок продано. надо было? Нет, Давайте. Умар, ты же говоришь, здесь мусор был. Свалка Здесь была была. ну да, садик не такой. Мы садик когда была. брали участок, здесь свалка была. Ну, значит, стройматериал свалка была. Почему стройматериал? Да, Нет, стройматериал, нет, нет, ФСК, все. Не людей мусор же. Свалка всё была. здесь как были. бы, Свалка разобрана. развалина Вот так была. скажите, Да, так скажите, так, а развалина мусор. была. Не такой Мусорный здесь был. Не знаю, мусор. Ну, давайте на совесть говорить, на совесть. Сегодня давайте не будем вот так говорить, на совесть давайте будем говорить. Здесь была был. свалка, мусорная свалка была. У нас здесь было 10 точек мусорной свалки. Свалкага чейин не болгон бу жерде? Здесь полностью мы, Не, да, свалка чоң была здесь. не знаю, я говорю, развалина была и все. Нет, ты отчет Азманов же на глаза, ничего не было. А корпус двухэтажный Я, детсад был? когда мы участок Нет, ты брали, здесь житель, давайте да? будем говорить об участке. До этого. Когда? Ты До же этого, да? ничего не было, говоришь. Вам конкретный вопрос? Ну, До свалка что было здесь? до свалка здесь, наверное, недостроено какое-то здание было. Наверное, вот Да, Недостроенный? недостроенный. как есть. Недостроенный. А крыша была? Не было. Ең бірінші біз документтерге ғана негіздейміз. Барлық нәрсені документке. Біз барын документін қараймыз. Осы жерге құрылған садик бойынша тиісті документтер біздің қолымызда жоқ қазір айыл үкіметтің учурда. Архивтечи? Архивте да жоқ. Неге? Эми жоқ, документ жоқ екен еш жерде. Біз азыр айтпадым, фабрикаға запрос қылдық, фабрика запрос қылғанда архив өртеніп кетіп, ешқандай қағаздар қолында жоқ екен. Жоқ, айыл өкмөттө болуш керек да. Айыл үкіметте жоқ, мен айтып атпаймын, 2008 жылдағы ошо, биздеги 2008-де шыққан документтің бары азыркы учурда бүт архивте сакталып. Жоқ, ошо Бизде акыркы 21 жылкы чыккан эле документтер бизде сакталып. Калган 21 жылга чейинки документтер бүт архивте. архивке жибериңиздерби? А именно Запрос могу кылдыңыздарбы? курулуп калган садик боюнча бизде документ жок айыл өкмөттө. Архивте да жок, бизде да жок, фабрикада да жок. Эч пале болбосо кадастр кантип публикат чыгып берип атат. Вот кадастрга дагы убагында бул бир эле жолу чыккан жок, буга чейин дагы көтөрүлгөн маселе. Прокуратурадагы иликтөө иштерин жүргүзгөн, запрос кылгызган, бирок колдорунан эч кандай документ алган жок да. Бул кандай жасалды анда? Бул эми бул Токтом негизинде жасап коюшту. Токтом негизинде жазышты да. Айыл өкмөт токтом чыгарып берди. Бул кишилер госрегистр, архитектурадан оформить этишти. Айланып барып иш айыл өкмөттө болот да, айрачы. Иә. Айыл өкмөттүн Токтом кандай чыккан? Эмне негизинде чыккан? Айылөкмөт чыгап берген ошол. Жок, токтом эмне Токтомду негизинде? чыкканда дагы токтомду чыгарганда ошол убактагы айыл өкмөт бирдемеге негиздеп чыгарат да. Эмне Бул негизинде? кишинин арызынын негизинде чыгарат токтом. Анан сырткары ошол кодекске ылайык деп чыгарат. Рассмотрев заявление Хавас Арды Омуровича о выделении земельного участка частной собственности под строительство жилого дома. Села Ускра, фабрично без номера. Участок номер 3 руководства земельным кодексом, статья 13.32.1 земельного кодекса КР под строительство индивидуального жилого дома Искальской айыл өкмөтү. Постановляет. Аны ушу жаранга чыгарып атат да. Так, ошондо 15 соттук 26 чыгап берип атты. 2008 апрель айында. Ошол кезде айыл өкмөт. Муну териштешибиз керек эми. Бир жерден күнөө издеп, сен тигинтип алдың дегенден алыс болуш керек да. Баардык нерсе документтерге ылайыкталып негизделет ошо. Мурда бул жерде имарат турган болсо, бала бакчанын имараты. Сиз өзүңүз участке болуп турсузбу буякта? Мен убагында иштеп кеткем урганда. Бу жерде жөн эле ошол жерде свалка бар эле бирдеме жатчу. Бетондор бирдемелер. Корпус бар болчу. Корпус жок болчу. Мен көргөндө жок болчу. Мен 2008 келдим да. Мейли, сиз аны көрбөсөңүз да, бирок ошол жерде турган туурабы? Имарат жок болчу. Жөн эле ошол жерде мусорный полигон болуп турган. Болуптур. Ушул жерде ошондой болсо, тургундардын айтуу боюнча бала бакча болгон. Бирок айыл өкмөт ошол бала бакчаны тиги кишилердин арызы менен эле кантип берип коет? Эми ошол учурдагы айыл өкмөттөн сурасаңыздар сизге жооп берет так анык. Эми ал айыл өкмөт каякта азыр?
Билбейм, Сиздер териштиришиңиз керек Жок эмес, Айнек байке, сиз иш алып барып Териштиришиңиз керекпи? учурдагы айыл өкмөт катары иш алып барышыңыз керек го. Могу узчу болбойчу. Учурда иш алып бардык, биз бул кишилердин кагаздарын көрдүк, толук кандуу бар экен, госактысы бар экен. Толук кандуу бар экен болгондон бирок спорный болуп атпайбы? Архитектурадан, госрегистрден чыгарган бүт негиздеген документтери турат. Ал эми именно курулуп калган садик боюнча биз документ таба алган жокпуз колубузга. Именно ошол жер садик деген. Таба албай атабыз, колубузга алек, телек. Бүт баарынан сураштырдык. Эгер колубузда бир документ болсо, биз негиздейт элек ошо документке. Убагында ошол жер садик экен. Ошол жерди бирдеме кылалыр, кандайдыр бир мыйзам чегинде иштерди жүргүзөт элек. Азыр колубузда эч документ жок. Элдин айтуусу боюнча эле ушул жерде убагында бала бакчага деп имарат бар болчу деп атат да, болду. А бирок подтверждающий документ жок ошол учурда. Эми калк айтса калп айтпайт дегендей, бул жерде имарат болуп атса, эчтеке документ жок болсо, мына документ жок жерге садик салынып калган ошо сиздин оюңуз боюнча. Эми садик салынардан мурун эми тийиштүү органдардын документи бар да. Улук саты менен ошолордун негизде анан курулат имарат. Ооба да, курулган да ошол. Курулса керек да ошо убагында. Биз азыркы учурда териштирип сураштырганда эч кандай документ жок болуп Архивге кетти да ошону. Эми архивден барып сураш керек да. Значит, бир мандем бар да, архивде жок документ. Билбейм эми кандай, ошол учурда кандай кылган, эмне кылган. Хозяйны жок болгон эмес бул жер. Крайний случай айыл өкмөт болчу да хозяйны. Болду. Бесхоз болуп жаткан болчу деген сыяктуу айтып атат да. Могу кишилердин баары мынакей кол коюп беришти. Ооба ушул жерде 3 этаж здание бар болчу деп. Бул садик болчу. Недостроенный садик болчу. Вот, недостроенный садик болчу. Крышасы жабылган подвал менен болчу. Болду ошол эле. Могу кишилердин баары көргөн ошону. Анча-мынча балдар жыгылып, каласак справка да алып беребиз. Азыр кайсыл неме менен булар архивди тазалап салып атышат. Вопрос ошол жакта болуп атат да. Архив деген бул деген калыш керек. Сталин убагында архив чуксаңыз документтер чыгат. Напримерчи. Сөздүн ачыгы. Кандай жол менен тазалап салып атышат. Мен видеону көрүп атсам, прокуратура келген деп атат, текшерген деп атат. Бүт мыйзам деп атат. Макул. Бирок архивде болуш керек да бул жер деген мурун эмне болгон. Бир имарат курулуп атканда азыркы современный менен паспорттун сыртка жазып коюп атат, объект паспорт депчи. А мурун андай жок болчу экен. Бүткөндөн кийин беришкен да менин түшүнүгүм боюнча да. Бул жер эми ошол кезде бүтүп калганда может документ болуп калмак. Документ бар, бул план бирдеме кыларда пландап турган кылышат да. Бул жерге садик кылабыз депчи. Азыр булардын таянганы бир эле болуп атат. Архивде жок экен, биз деген заявление жазганбыз, бизге берди деп атат. Туура, буларда да туура. В какой-то момент вы правы, я с вами согласен. И ошодо кандай эмне деген неме керек бул архивди тазалап салганга. Айыл өкмөттүн жери да, айыл өкмөткө садик салынат деп бөлүнүп болгондагы документ болуш керек да. Болуш керек да, бар жер жок. Азыр любой жерге барсаң азыр бир жерде бир кагаз чыгат да, бул жерден баланча айыл өкмөттүн жайыты же болбосо будущем могу жака деген канал кете турган жер деген сыяктуучу. Ошону териштирип берсек соң болот эле. Тетиги архивге, госрегистрге каяка барыш керек? Менин колум жетпейт ал жактаргачы. Мен кошумча берем. Мен 2002 жылы 3 сентябрда көчүп келгенде берде 2 кабаттуу бышкан кирпичтен салынган имарат бар болчу. Элдерден кошуналардан сурасам, бул бала бакча салынып атат деген. Мен эми калп айтпайын, 90% бүткөн имарат болчу. Тегерекче тутозу жок болчу. Баары зыңкырып турган, эчтекеси талкаланбаган, ошо бойдон турган болчу. Анан бир 2 жылдан кийин элдер, бирөөлөр келди дагы буза баштады. Анан келип айттым, бул коомдук жерге тиешүү жер, кийинки келечекке калат. Тийбей эле койбойсуңар десем, сенин колуңардан эчтеке келбейт, эчтеке ала албайсыңар, эмне кыласыңар деп бузуп кетишти. Талкалап таштады. Коомго калат, муну эч ким ала албайт. Кийинкиге калсын. Муну кийин эч ким сала албайбыз. Мындай имарат деп ошону жооп берип коюшкан. Сенин колуңардан эчтеке өзүңөр сатып алганы эмне кылып аласыңар деп. Аны ошо ойдон калган. Аны убактылуу тегерек четтегилер ал кезде бул үйдөн чыккан мусор деп коюш, ошолорду чогулткан трактор жок болчу. Баары талкаланып эле сатылып аткан заман. Анан элдер чындыгында бир четине кичине чогултуп мусор төкчү. Калган жерде жо талкаланып кеткен строй материалдар, бүт ошо строй материал көпчүлүгү ошол болчу. Аны деген строй мусорду деген менде врач байке бар болчу, Сайызбек.
бизден акча чогултуп трактор менен чыгарып кеткенбиз. Чыгарткан аны мен өзүм төлөгөм. Чындыгында ошону тыйын берип чогултуп төлөп кеткенбиз. Аны калган ошол строй материал мусор учурунан калган. Анан кийин өмүргө келди. Ошол келгенден башталды бул кычкынмар. Депутаттыкка өтүп кеткенден кийин муну колдогон кишилерге участоктор бышкан пирожки деле сатыла баштады. Айтылбайт аны. Өмүрөк деген ким? Өмүрөк Кулматов мурда айыл башчы болуп иштеген. Гараждын тегерек четин бүт кетти, айтылбайт. Бул коомго тиешелүү участок жерлер болчу. Алдагын чыкпагайды. Сиз ким болосуз? Мен айыл башчы болом, ошол район. Бул детский садик мурда деген жогорку соттун чечими менен келди да. Анан бизге өттү Кудай буйруса. Бүгүнкү күндө госак жазалды да. Фонареки. Я не знаю, На бессрочное пользование, без өзүбүзгө алып атабыз да жерди. Анан көрүнөр биякта детский сад деп турат, назначение. Анан первый хозяин көрүнөрбү? Чуйская птицефабрика. Был садик, был садик. Птицефабрика мына могу Дүйшеевке саткан. Дүйшеев могу Зайцевке саткан, Булбуга саткан, Булбуга саткан, Булбуга саткан. Анан акыркысын мынакей Биримдикский айыл өкмөтү собственник решением суда. 9 июнь 23 жыл. Бул бала бакча деп атпайбы? Булагана бала бакча болчу депчи. Ошол кезде зданиясы турган, мен деле бул айылда өскөмүн. Зданиясы бар болчу, жакта ойноп жүрчүбүз. Зданиясы бар болчу. Андан кийин эле бир кандай бир себептерден бул деген короче бузулуп кетти. Көп жыл бою жатты ушул эки жер, чынында бир убактарда мусорда төгүлдү, өзүнүн строй калдыктары да жатты бияктачы. Ким бузуп кетти? Ошол боюнча билбей экенбиз, ким бузуп кеткенин. Андан кийин эле туруп эле кийин билине баштады, мына морикине теричет тосулганда бул деген участок болуп берилген экен депчи. Анан бул ызычуу иш болсо баягы эмеден башталды, мисалы үчүн бул Ибрагим деген жаран былтыр биякта тосуп баштаганда баягы строй калдыктары барбы? Жана бул активист болуп видео чыгарбады беле? Тийбек эле ФСКларды депчи. Ал ФСКларды деген мурдагы жылы бул Ибрагим деген ээси муну тосордун алдына сыртка түртүп чыгарып салган. Анан кийин түртүп чыгарып салгандан кийин бул көчөнүн жээгине чыгарып салды да. Мага деле указаниялар келет, могуреки көчөлөрдүн санитарлык абалын карагыла депчи. Санитарлык абалын карагыла депчи. Анан ошого байланыштуу мен биякка келип туруп айткам. Могуреки мусорду ичинен чыгардыңбы? Пожалуйста, будь добр. Могуреки жердин сага тиешелүү могуреки жолдун территориясын, участканын сыртын иретке келтирип кой деп туруп. Анан кийин бул 1-2-3 жолу ооз эки айткам. Анан кийин алып аткандан кийин тигил болот активист келип муну тийбек эле, бул деген бул эски садиктин оокаттары деп туруп. Ошондон чыгып кетти бул видеолор. Ошо. Демек сиз билгендей ошол калдыктар эски бала бакчанын эмелери, материалдары, Ошонун материалдары мунун ичинен чыккан. Демек факт ошол жерде имарат болгон. Болгон. Кубанычбек Салмакбаев Кубанычбек. Искири айылынын тургуну. Победа көчөсүндө мына 79 номерде жашайм. Мен берге келгенде мына илгери кагыраган таш болчу. Могу үйлөр жок. Могу көчө бар болчу, айып жок. Оң тарабында бар, мисалы, Минчишевскийге кетип атканда. Сол тарабында бир да үй жок болчу. 80-жылдары. 82-жылы эме иштей баштады. Фабрикачы эме күчүнө кирди да, ага чейин стройка жүрүп бүт эметилди. Фабрика миллионер болуп чыкты. Где-то 10 жылдын ичинде, 82, 90, 80, жок, 5-6 жылда эле абдан резко өнүктү. Өргүп мына эмени салды, мектепти салды. Могу жерге садик салган болчу. Алга үй болуп берилип кетип, жаңы садик салып, ага көчтү. Айыр население улам көбөйө баштады. Эметкенде жумушчулар да көбөйүп, жумушчу орундары болуп, баары занят болуп. Анан кийин мынакей сауна салды. Анан кийин уже население көбөйдү, балдар көбөйгөндөн, анан кийин жаңы садик сала баштады. Жаңы садик болгондо 250 орундук по-моему. Даже 300-ке чейин жетет. Эки этаж садик салды. Эки салып, бүт баары тургузуп, крышасы жабылып, только эшигин, терезесин салып,
Анан эшиктин алдына көчөт эметип уже кире турган болуп калды да уже. Бул уже союз кулаганда 90-жылдары болуп калды, 89, 90-жылдары болуп калды. Жок, 91 ба? Ушул жылдары болду. Бүтүп ошодон турду уже союз замара эметилди. Мынакка тамдар салынган. 3-4 там салынып, стенасы тургузулуп, очередте турган элдер кирет деп атканда союз кулагандан анын баары талкаланып жок. Мынак Аллах акбар. Могу эски садик, Аллах акбар. Сатылып кетип кайра берде демгечилер, активист кыз келиндер бар, жигиттер бар. Ошонун аркасы менен кайра кайтылып эски садик келди ордуна. А эски садикте бир топ каражат керек оңдош үчүн. Бир талкаланган. Эч нерсени барып көрсөңөр абдан татынакай сундук сонун болчу да. Чегеренин баары тосулган сон. Анан ошол да муну түп табыры менен карасам жок, уже казыр барсаң түптесиз бир киши дуңганга сатып жүрөт. Бул эмне деген жорук бул эми? Карачы. Азгат койсоңуз. Азыр ошол жерде садик болгон эмес деп атышат. Сиз кандай карайсыз? Какой там болгон эмес? 2 этаж садик 250 балалык бала бакча эметип аткан болчу да. Куруп аткан. Бүтүп калган уже. Эшик терезесин салып эле кириш керек болчу. Ошол жерге азыр айыл өкмөттү келди. Архивден эч кагаз жок, ал жерде эчтеке болгон эмес деп атпайбы? Ким айтат ошо? Мага алып келчи. Мына мен ошо эски работниктер бар фабриканын. Мен, Бурул бар. Тамара, бүт баарын чакырып сурагыла. Болду беле болгон жок беле деп. Чындыкты айткан жакшы болот, Чындык любой жерден чыркырайт. Бирок сынбайт. Эч качан сынбайт. Ошондо айыл өкмөттөр балким жашырып аткандыр анда. Жашырып атат ялына. Мына мен айтып берем, мен айтсын. Жаныбекпи? Айыл өкмөт. Жаныбек. Алып кел Жаныбек чакыр, мен айтайын Жаныбекке. Жаныбек эметкенде жок. Бул Жаныбекке чейинки айыл өкмөттөр талкалады. Мына газ бар болчу милиция эменин жанында. Абдел бул деген ПГТ болуп калган. ПГТ Искра. Казыр поселокто болбой калды. Туалеттин баары иштебейт. Айыл болуп калды. Кыштак жөнүнө. Туалет жок. Канализация сордуруп машина коюп, толкосу сордуруп коюп. Колхозный вариант болуп калды. Шаарда жашаганда жашайт. Душ, ысык суу, мустак суу, качалар бар болуп кетти, собственно. Бүт отопление менен болчу. Бүт талкалан жок болбоду. Биз шаарда жашаганда жашачубуз. Саламатсыздарбы? Түшүнөлүү бурлар Зукуловна. Ушул айылда 86 жылдан бери жашайм. Искрада. 86 жылдан бери пицца фабрикада 22 жыл иштегем. Анан ушул айылда бала бакча дегендер ал убакта иштеп турчу. Ушул боореки жаныбызда бала бакчаны 17 жыл карапайым элде чуркап жүрүп, мына жаңы мыйзам иштеп, жаңы утуп алдык. Верховный соттон, Чуйск районный суд, андан кийин жалоп обжалование берди эмеге областнойго, областынан Верховный сотко жаңы эле утуп келдик. Ал хозяиндардын баары бүт бишкектик хозяиндар болгон. Анан бул бала бакчаны утуп алганыбыз чын, эми бул деле бул бала бакча деле балдар көп. Азыр очередте турган балдардын саны 500. Эми бала бакчанын убагындагы балдар 500, а бул бала бакча болсо 140-160 эле киши балдар батат. Анан биздин могуреки жерибизде ошол 90-жылдары бул бала бакчаны утуп келдиңиздер, соттон. Бул бала бакчаны утуп келдик соттон. Эмне деген чечим чыкты сотто? Больше обжалование не подлежит деген. Бул мурун, например, эметкенде эле прокуратура УКМКнын барынан эле мыйзамдуу сатылган деген бизге ответтер келген, жооп беришчү. А бул жерде мыйзамсыз сатылган деп туруп, мына булар деген Чуйский биздин районный сот эмеге прокуратура сотко берди. Анан соттон отуруп эме булар обжалование областка берди, областтан Верховныйга берди. Анан ушу Верховный соттун утуп келдик. Обжалование не подлежит депчи. Ушундай сот себептер сатылгандардын баары возврат болуш керек деп. Мыйзамсыз болгон мамлекеттин карамагына өттү. Өттү, кайра өттү, карамагыбызга өттү. Бул бала бакча боюнчачы мурда ушул мурда ушул жерде бир имараттар курулган, 90% бүтүп калган деген маалымат болду. Жо, бир эмес эле бул бала бакчанын эле имараты курулган, 2 этаждуу, крышасы бүткөн, терезелери коюлган, 90%га бүтүп калган. Бүтүп калганда эле 90-жылдар келип эле бузуп кетишти. Анда мен фабрикада иштечим, чындап келгенде бат эле замат эле бузуп кетишти. Ага эмне кылып бусканын түшүнбөй калдык, например. Анан бул садикти ала албай жүрүп буга менен эметип калдык да, алышып калдык. Бул садик мененчи карапайым эле.
башка мындай айыл өкмөт чуркаган жок. Чуркаган жок эч ким. Только карапайым Искранын элдери эле президент жагын келсе президентке жасабыз, прокуратурага, эме область келсе область сатабыз, аким келсе акимге жасабыз. Ушинтип атып мына акыртып өз мыйзам иштеп калды, утуп алдык. Бул садикте эле Боюнча сотко кайрылууга кандай? Бул сотко кайрыла албай калдык. Анткенсе бул жер эмнегедир эле теги эми под строительство үйгө үлүш участок кылып эле берилип калды да анан кайрылбай калдык. Мына азыр биздин айылдын жаштары чыгып, ушуну алышыбыз керек, потому что бала бакча бизге керек. 500 деген бала бакча балдар турат очередте. Бул бала бакча аз деп мына азыр жаш балдар чыгып атышат. Чыгып журналисттерге кайрылып атат, прокуратурага жазып атышат, кол койдуруп, чуркап жүрүшөт биздин айылдын балдары, жаш балдар. Урматтуу көрүүчүлөр, мына биз турган жерде так эле ушундай бала бакчанын тагдырындай тагдыр. Бул дагы бир убактарда ушул птица фабрика салып берген, ал жерде жумушчулар машыксын, ошол жердеги айылдагы тургундар келип машыксын, тет жерде барып эс алсын деп салып берген экен. Бирок кайсы жылдары белгисиз, бирок бул дагы жеке менчикке өтүп кеткени айтылууда. Мына мурда ошол шарттарды түзүп, бүт айылга, ошол жумушчуларга шарттар түзүп берген. Бирок карабайсыздар, эми бүгүнкү күндө бул жеке менчикке өтүп, берге эч ким кирип чуркай албай, керек болсо тетиги блокпостто коюп коюптур тосмону. Ошо эч ким кире албай турат. Кубанычбек байга жана айтып атпайсызбы башында? Стадион бар болчу, тетиги жерде сауна салынган депчи. Алар кимдер үчүн салынган жана кандай максатта салынып, азыр эмне болуп атат ошондагы? Ал үчүн мына Искра айылдык ошо жумушчулар болчу да фабрика. Ошолор үчүн салынган да. Берден эс алсын, эмеден кел саунага кел, ичине кирсеңер, бассейни бар. Жетиңде 10-15 метрге сүзүп барган. Париж этесиң, эме да сауна. Ошон үчүн биз үчүн салынган да, жумушчулар үчүн. Мисалы биз эмерсем мына казыр ошо ойдон туруп турса, мен балдарым барып саунага барып чүшүп, кыштын күнү эметсе. Анан занимать сети эметмек да, туурабы? Ошон үчүн салынган да, для рабочих мына Искринский поселкада биз жумушчулар үчүн жасалган. Тетиги профилактика деген салган фабриканын ажагына. Жумушчулар мына мен возрастамынбы? Казыр фабрика иштеп турса, казыр мен эс алып дарыланып келейин деп барчым, аякта врач бүт бары болмок. Бар бир сыра текшерилдиң. 10 күн болобу, 1 ай болобу, ден соолугуңду чыңап алып туруп келе бермекчимин. Ушундай пландар кандай өлдү? Кандай сонун план бар эле? Бул стадион азыр эмне болот? Стадион негизи мынакей. Аукционго коюп, жана Салман деген эме турганда, директор болуп калды да баягы сотко. Аукционго коюп туруп сатып жиберген. Мына бияктын баары пайдаланбай жатат ошодон. Эметейин дейт, коркот. Эмчинен элдер эмелеп өтүнчү, каяка барбай салат Искранын элдер. Ошол элдерге да сыра жооп бере кетейинчи. Бул жер деген мамлекеттин жери. Мамлекеттин жери. Биринчиден мен өзүм максатым мамлекетке тиешелүү нерсе, мамлекеттики гана болуш керек деген менен эле жүрөм да мен. Тээ жакта бетонный блоктор көрдүр, ФСК-лар. Бул жак уже менин территориям кирбегиле деген немеси да. Белги. Муну сезон башталганда кыргыз балдар келип туруп жылдырып ийет дагы. Жүгөрү жаят, арпа будайын жаят, сезон бүткөндөн кийин кайжайын кайрытып жаап коет. Мен максатым бул жер талабым бул жерде эле мен эле талабым эмес, жаш балдардын талабы да, жаштардын атынан эметип атабыз да, биз деле өзүбүз эчтеке кыла албайбыз го. Ушул стадионду айылдын балансын алыш керек, бирок кандай жолдор менен алыш керек? Мага важно бул мамлекетке тиешелүү нерсе, мамлекеттик болуш керек. Ошол эле болду. Саунага ээлик кылат, ушул жерге ээлик кылат да. Мен бул жерди мен өзүм алайын деген жокмун, же болсо там бир таанышыма алып берейин деген жок, просто жана айтып атпайбы бул жер мусор болуп жатчы депчи. Мусор болуп жатса жата берсин, бирок мамлекеттин атында жатсын да бул. Эртең биздин көзүбүз өтүп кетет. Мынакей уже аксакал 70-ке чыкты, менин көзүмчө развал болуп атат деп атат. Өзүңөр уктуңар го. Эртең биз өтүп кетет, биздин балдар чоңоет. Уже алар уже атышат бул жер үчүн. Алар маалыматы жок да, алар элдики деп эле билет да. Бул жерде бир сөз бар да. Бул жер деген анын атында болгону менен элдики болуп тура берет дейт да. Дагы ошо документ аз кагаз сүйлөп атат. Дагы ошо документтин кагаз-пагаздарын бүт мамлекетке өткөзүп коелу, анан болду, калган иш бүтөт да. Кечинде мындайынан чуркап базышат, ойношот, бөлөк бирөөнүн территориясында да. Бул жердин баарын тозот жакында. Мунун баарын алат да, психолог менен көтөрөт, жанагындай кылыпчы. Эчтеке кыла албайсың. Бул жака кирип жүгөрү да жая албайсың, арпа эчтеке жая албайсың. Бир төбөт бияк менин жеримде. Ошо бир төбөткөн эле себеби да тетиги бетонго тоспогон, Биз азыр бияка ачык болгон эле кирдик.
Бияга да жок болчу. Биз азыр көзүндө бирөөнүн жеринде турабыз да. Документально ошондой. Бакыт мырза, айтсаңыз, мына ушул бизге тургундардын кайрылуусу боюнча бул стадиондагы бир жеке менчикке өтүп кетиптир. Бүгүнкү күндө бул кимдин карамагында турат? Бул категория статусу кандай? Эми бул стадиондун статусу Стадион боюнча эле турабы же кандай өзгөрүп кеткен? Стадион боюнча эле турат. Стадион боюнча эле турат, бирок ушу Искра айылынын жаранын карамагында бул колунда гос актылар бар экен. Ушу стадионго анан могуреки мурдакы баня дейби, же банный комплекс дейби ушундай. Ошонун карамагында частный собственность болуп турат да. Стадион жеке менчикке өтсө болобу, жеке менчик статусун алып жүрсө болобу. Жеке менчик жер стадион статусун алса болобу. Эми ал жагын тийиштүү кишилер жооп бербесе, бул жагын биз айта албайт экенбиз. Айыл башчы катары. Эми айыл башчы катары айтканда деген эми стадион негизи стадион боюнча эле туруш керек. Стадион боюнча эле туруш керек да. Стадион боюнча эле туруш керек. Эми ээси деле муну сураганда бул деле оюнда жок экен. Айдайм же бөлөм тигинде мындай кылам депчи. Турат, ошо ойдон эле турат. А так китебинде эмне деп турат? Ошо китебин көргөн эмесмин. Эмне деп турган. Урматтуу президентибизден дагы бир жолу сурамак кетем. Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу. Ушул садик менен детский садиктин жагдайын вопросту капталынан коюп туруп, элдин максатында чечип бергиле. Силерден сураныч болду. Чоң рахмат.